Салам достор, сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. 11 экенин 9 соода тармагында деп байыртадан айтылып келсе, замандын талабына жараша кантип соода менен алектенем, кантип соода тармагына кирип иш баштасам болот деген суроолордун жообун издегендер аз эмес. Бүгүн ошол теманын негизинде маек курабыз, бизден алыстабаңыздар. Эң алгач эле айта кетчү нерсе, бизде айлык жакшы эмес, күнүмдүк тиричилигибизге да жетпейт деп аялы күйөөсүн, күйөөсү аялы. Жок эле дегенде мамлекетибизди же президентибизди күнөөлөөнүн жыйынтыгы менен чет өлкөдөгү мигранттардын катарын толуктап кетип жаткандар да аз эмес. Бирок ошол чет өлкөдөн тапкан киреше булагын өз өлкөбүздөн деле тапсак болот. Болгону бул биздин күч аракетибизден жана негизги каалообуздан көз каранды. Жөнөкөй эле мисалга алсак, дүйнөлүк рыноктун катарын толуктаган Дордой базары канча миңдеген адамдарды жумуш менен камсыз кылып турат. Албетте эң алгач эле өзүңүзгө болгон ишеним, талыкпаган күч аракет, эң негизгиси туруктуулук керек. Ар бир нерсенин кыйынчылыгы болбой койбойт демекчи, башында бир аз кыйынчылыктарына чыдап койсок, жыйынтыгы баарыбызды кубандырат. Темага улай эле айта кетчү нерсе, кантип мен Дордойго кирсем болот? Мен иш баштап кете аламбы, же болбосо соода саттыктын кандай кыйынчылыктары бар деп айткан адамдарга бир аз маалымат. Дордой базары негизинен 2 топко бөлүнөт: оптом жана розница деп. Оптом бул товарларды арзан баада, тактап айтканда пачка менен сатуу дегенди билдирет. Ал эми розница дегенибиз бир буруштуктан сатууга болгон мүмкүнчүлүк. Бул сиздин акчаңызга жараша болот. Бул жөнүндө да биз кененирээк айтып беребиз. Ошондой эле бизге эң көп берилүүчү суроолордун бири: мен соода саттыкка абдан кызыгам, мен бизнеске киргим келет, бирок менде мүмкүнчүлүгүм бир аз жетпей атат деген катталуучуларыма мен эмнени айта алат элем? Сиз байыр болуп иштесеңиз болот. Байыр деген бул ким? Байыр сатуучу менен кардардын ортосундагы байланышты түзгөн адам. Тактап айтканда, сатуучунун кардары алыскы өлкөлөрдө болуп калса, бир аз ошол эле Казакстанда, ошол эле Россияда же дагы бир башка жактарда болсо, ошол кардардын талабына жооп берген товарларды алып, ошого салып жиберүү бул байырдын кызматы. Тактап айтканда, кардардын муктаждыгын чечип берүү дегенди билдирет. Ошол сатуучу менен кардардын ортосундагы байланышты түзүп, ошого жараша кызмат акысын ала алат. Эң негизгиси, байырлер графигин өзү түзөт. Каалаган убакта келип, каалаган убакта кетип иштесе болот. Ошондой эле айлыгы жөнөкөй айлык алган адамдарга салыштырмалуу бир аз өйдөрөөк да болот десек болот. Алар процент менен иштешет. Достор, бүгүнкү маек сиздерге абдан жакты деп ойлойм. Эгерде кемчиликтер болсо, сиздерден алдын ала кечирим сурайм. Ушул сыяктуу суроолор болсо, комментарийдин алтына жазып койсоңуздар, мен убактым болгондо сиздерге жооп берем. Чоң рахмат.